Күрдөлдүү күздүн кечинде ЛТР подкасттан бардыңыздарга жагымдуу ысык саламдар болсун. Бүгүнкү подкаст абдан кызыктуу жана таң калыштуу болот деген ишеним бар. Анткени бүгүн бизде конокто мына ушул социалдык тармактарда бүгүнкү күндө популярдуулукка жетишип турган жаш фокусниктердин бири Даниэль Сатаров конокто. Саламатсыңбы, Даниэль? Саламатчылык. Бүгүнкү биздин подкастка кош келипсиң. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат. Мына ушул фокус дегенде эле сенин ар кандай фокустарыңды көрүп таң калып бүтпөй жатабыз. Деги эле мына ушул деңгээлге жетиш үчүн сага канча жыл убакыт сарпталды? Мына ушул фокуска канча жыл болду жалпысынан келгениңе? 15 жыл. 15 жылдан дагы Сен канчадасың ошондо? 24. 17 жыл болуптур. Абдан жакшы. Кимден үйрөндүң эле? Өзүм интернеттен, китептен. Кызыгуу кайдан пайда болгон? Кызыгуу мен Санкт-Петербург шаарында төрөлүп чоңойгом, Россияда. Ошол жакта садикке барып, мектепке, окуу жайда аяктап. Ал жакта ТВ3 деген канал бар болчу. Ошол жакта киши маскачан фокустардын сырын аччу эле да. Анын проект бүтүп. Көп фокусниктер аны жаман көрчү. Анткени сырларын ачат эле. Сырларын ачып салды да, Ачып салды. Анын акырында маскасын чечип туруп айтты да. Бул силерге мотивация болуш үчүн жаңы фокустарды ойлоп чыгарга, эски фокустарды көрсөтүп жүрөрбү деп. Ушундай башка фокусниктерге мотивация беришти. Анткени фокусниктер бири-биринин фокустарын урдайт да. Интернеттен проект бүттү. Фокуска жаңы фокустар үйрөнүш керек да. Интернеттен издеп баштайсың. Интернеттен, китептен. Анан Санкт-Петербург шаарында бир жылда каждый жыл фокусниктердин форуму болот. СНГ боюнча бардык фокусниктер жолугуп опыт менен алмашат да. Сырларын бөлүшөт. Сырларын бөлүшүп, фокус эгер ким фокус ойлоп чыгарса, мен ушундай кылдым, ушундай кылса болот. Силер дагы ушундай. Ал форумга көп эле катыштың? Ооба. Демек ошол жактан дагы үйрөнүп кызыгуу пайда болгон турбайбы? Ошол деле салым бир аз кошту да. Башка фокустар менен жолугуп, таанышып, достошуп. Кыргыз элине чыга баштаганыңда баягы кандай кабыл алды? Бул жакка келип. Кыргыз элине 2019 келгем мен. Эсимде бар. Бул жака конкурска келгем атайын. Бишкек шаарында конкурс болгон. Кастингден өткөм. Өткөндөн кийин съемка Алматыда болуп калыш керек эле. Алма проекттин редакторлору жаккан жок. Анан кийин ушундай кылыш керек, ушундай кылыш керек. Эми биз фокусниктер билебиз да. Кайсы фокус жакшы өтөт, кайсы фокус таң калыштуу. Алар жок бул анча болбойт деп. Биз потому что проверенный фокустар көрсөтөбүз да. Башка конокторго, тойлордо, корпоративдерде көрсөткөндө биз билебиз да, бул фокус өтөт элге. Жок бул болбой калат, мындай болуп калат. Гөлгө эс алган кетип калгам досторум менен. Ошондон баштап подписчик чогултуп 2019 жылдары, 2019. Анча бирок анда негатив жок эле. 2019 жылдары. 2022, 2023, 2024 негатив 80% негатив да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуң? Себеби биздин кыргыз элибиздин жазган негатив адамдардын билими жок экенин билдирет да. Бул фокус сыйкыр эмести, түшүнбөй атышат демек. Түшүнбөйт. Анан бизде мындай чала таксырлар бар. Туган бул ишин ташта, акыретти ойло дегендер бар. Анан сөгүнүп жазгандар бар. Бул негизинен бул фокус динге тиешеси деле жок болуш керек. Эми тиешеси жок. Неге дегенде адам баласы путать этет да, сыйкыр менен фокусту. Экөөнүн мындай окшош сөздөр го, бирок фокус бул сыйкыр эмес да. Сыйкыр бул жанагы кара дуа, бирөңүнү окутуп, шек келтирип. Меники фокустардын зыян жок да. Ооба. Зыян жок. Адам манайын көтөрөсүн. Манайын көтөргөн бул сүнөт. Жакшы жака эле мындай
плюстары жакшы плюстар көп да, жамандан караганда. Жаман деле жок да. Элдерди башы жетпегендей, акылы жетпегендей таң калтырып атканыңдын себебинин артынан Ооба. анан терс комментарийлер кетет. Аны мен түшүнөм. Ооба. Анткени мен эле ушинтип ойлосом керек эле. Эгер сыйкыр деген эми бул магия сыяктуу да. Магия. Эгер азыр маркер столдун үстүндө турат, ошол учуп кетсе таң каласызбы? Ошол сыйкыр болобу сиз үчүн? Ооба. Бирок ошону ошоштурса болот да. Маркерге мындай кыл бар го. Көрүнбөй турган, почти көрүнбөй турган кыл. Ошо байлап туруп, байкеге мынтип тартсаңыз, бул жактан бир нерсе коюп туруп, өткөзүп туруп, тартсаңыз бул учат да. Сиздин көзүңүз менен бул маркер өзү учат, сыйкыр. Бирок анын артында сыры бар, көрдүңүзбү? Демек, фокустун деле артында сыр бар. Бар. Биз өзүбүз фокусту ойлоп чыгарабыз. Кантип чыгарабыз? Адамга кандай эмне кылсак таң калыштуу болот. Аны ошонун реализовать эткенге немелерди издейбиз да. Жолдорун издейбиз. Деги эле мына ошол Кыргызстанда мына ошол фокус менен алектенип жүргөндөрдү билебиз да. Анан сенин айырмалыгың кандай? Ошондо заманбап телефонго байланыштуу фокустарың менен айырмаланасыңбы? Өзүң кандай оюң? Менин в первую очередь бул тамаша көйлөгүм. Мен КВН'де ойногом. КВН'де ойногуп 3 жыл подряд орустар менен ойногом Россияда. Масляковдун немесинде, долбоорунда 3 жыл подряд мыкты оюнчуну алгам. Орустардын ичинде 3 жыл. Трехкратно. Ошол дагы мага бир аз отличаться, башка фокустан отличаться эткени ошол себеп мындай салым кошкон да КВН. Юмор. Меники 80% тамаша, импровизация. Ошо менен анын мага тамашалашкан жараша берет да. Чоң кишилер бул кичинекей жаш бала деп мындай унчукпай коюшат да. Бирок ошол грани дагы мен соблюдать этем да. Мындай личный пространствоға кирбей, внешностька тамашалашпай. Ушундай. Кайсы адамга кандай тамаша өтөрүн сезет турбайсың? Даниэль, айтсаң, мына ушул өмүр бою Питерде жашап, ошол жакта окуп, анан Кыргызстанга келип, кантип адаптация болуп, бул жака көнүшүп кеттиң? Айла жоктон. Чындыгын айтсам, 2021 жылы, жок, 2022 келипмин. Мобилизация Россияда согуш болуп аткан учур болуп атат го. Азыр анан ошого байланыштуу келдим. Меники паспортум российский да. 2 жыл болду. Кыргызстанда жүргөнүмө, Казакстанга чыгып турабыз. Анан Питерден сразу Ошко көчүп келдим. Аты деген болсо Оштон да, Оштон, Кара Суудан. Ошко көчүп келем. Анан мынтип Ошто. Туугандарың бар? Ооба. Каникулда келип турчумун да. Мынтип карайм. Деп Ош чоң Ош шаар, Ош дейм да. Питер шаарынан Ошко келип калгандан кийин кызыктай болуп калдым да. Мынтип эми ошол Кыргызстандан чыкпай каламбы ойлоп калдым. Мен эч качан ушинтип ойлогон эмесмин. Ушинтип келип Кыргызстанга келип калышымдычы. Мынтип карайм. Эми Ош кичинекей эле да. Питерден мындай салыштырсаң кичинекей эле. Анан айылга баргандай эле болуп калдың да. Ооба. Эми Ошто айыл деп эле коюңуз. Деп эле тамаша. Өзүм айтайын дедим эле, өзүңүз айтып койдуңуз бирокчу. Эми по сравнению с Питером айыл да. Ооба да. Өнүккөн шаар эмес, Питердегидей сигнал берип ызычуу ысырыкчыттанат деп эле. Анан ойлоп калдым ушинтип. Анан бир жыл жашадым Ошто. Бир жыл жашап, Ошого көнүп калдым. Ушунча Ошого көнгөнүмдүн себеби мындай жөнөкөйлүк, сыйчыл, мындай простота да. Бишкекке келдим. Мероприятие Бишкекте болуп калды. Мероприятие келгенде
бир жыл эмне кылдың? Ушул эле фокустарды кылып жүрдүң да? Жок, башка фокустарым бар. Жок, негизи жалпы жонунан фокус менен эле алектендиңби? Каражатпы? Ооба. Ооба. Корпоративтерге чыгып, видеолор тартып, ошо менен биз нан табып жүрөбүз. Бишкекке заказ чыгып калат. Бишкекке келем. Бишкекке келгенде Бишкек мага аябай чоң шаар көрүнгөн да. Ошко көнүп калгам да. Жанакы мындай кайсы жерде көп жүрсөң ошол жака көнүп калат экенсиң да. Адам көнгөн жаман нерсе экен да. Мындай баарды өзүнчө эле крутой бул жерде Бишкектечи. Өзүм айылдык сезип калдым, бирок болсо Питерден келген бала. Питерден келген бала. Орус пейил бала. Бирок Гара деп коет го. Балконский эле бала. Бирок Ошто бир жыл жашап туруп айылдык бала болуп калдым да. Ошо Бишкекке келип өзүмдү кичине айылдык сезип калдым, элесеңиз. Эгер бирок мен Питерден сразу Бишкекке келсем, бул жакта Бишкекте эле айылдыктар турбайбы деп коем. Ушинтип зона комфортто мындай неме болуп калат экенсиң да. Көнүп калат экенсиң. Ата-энең ал жакта? Ата-энем Питерде. Жакында апамды узаттым Питерге. Кандай кабыл алып атышат? Сен баягы Инстаграмдан, социалдык тармактардан көрүп алып, сенин ийгиликтериңе кубанып атышат да. Кубанат го дейм, кубанат. Мындай олуттуу эле карачу беле, баягы балким жаш кезде эми ушу окуп башка менен алектейин деген күндөрү болду беле? Ооба. Ушулдай жумушпу деп ата-энем айтат. Атам айтат. Апам мындай азыр акырындап результатты көрсөтүп келатам. Акырындап бакса болот депчи. Жакшы акча тапса болот. Результатты көрсөтүп келатабыз, буюрса. Ошону улам сүйүнүп атышат. Мурун мындай заказым деле жок болчу да. Питерде жүргөндө фокусинг болгом. Анткени Россияда конкуренция, тем более андай мен жаш элем. Эми элесиң 16-15 жашар баланы мен чындыгында фокустар күчтүү, бирок все равно ишенишпейт да. Андай видеороликтерим жок эле. Портфолиом жок эле да. Мен канча жашта чалса, да, фокусник десе, ничке голос, жаш баланын голосу, анан ушул бала таң калтыра алабы бизди деп ишенбей эле чакырбайт эле да. Анан бүгүнкү күндө абдан жакшы. Мына ушул жакшылыктарга барган кызыктуу учурлардан эстеп берчи. Мага өтө көп звоноктор келет, сообщение жазгандар бар. Инстаграмдан, ТикТоктон, WhatsApp, эгер WhatsApp өчүп болсо, прямой жазышат, чалышат, убакытты карабай. Саат 11-де. Эмне сурагандар? Атымды таап бер дейт. Мен атым ким дейт. Атым таап бер дегенде, атыңыз эркекпи же ургачы деп тамашалашкан. Же кайерде жоготтуңуз атыңызды деп. Чоң эле кишилер чалат. Жаш балдар макул чалса эми кызык болуп деп. Кызык. Эми чоң кишилер аялымдын кимиси бар, ошону билип бер дегендер бар. Чын. Менин күйөөмдүн паролун ачып берчи, 50 000 сом берем дегендер бар. Ал эжеге жооп берип койдум. 50 000 сом күйөөңүзгө берсеңиз, күйөөңүз өзү эле пин-кодун айтат дедим. Чын эле. Ооба, 50 000 сомго өзү эле ачып берди күйөөсү. Голосовой жөнөткөндөр бар, Казакстандан жазгандар бар. Бауырым Орал каласынан жазатам. 20 кой менен 2 эчки жоготуп алдым. Таап берчи. Сени көз ачыкта кылышкан турбайбы? Көз ачыкта өлүшөт. Мен жолумду ачып берчи дегендер бар. Ыйлап чалгандар бар. Следствияга жардам бер деп чалгандар бар. Кандай кабыл аласың анан? Мен үчүн бул күлкүнчтүү, мындай манайым көтөрөт чалгандачы. Бирок кайгы менен чалгандар бир аз мындай көңүлдү, мындай манай түшүрөт да. Сен түшүндүрөсүңбү ошондо? Көңүлү жок, балким чын эле өзүң айткандай кайгырып чалса, жок мен андай эмесмин, меники фокус деп түшүндүргөнгө туура келеби? Түшүндүрүп туруп, анан бир аз мындай совет айтып кетем да. Исламга чакырам. Давайте мына алабыз.
күйөөңүз эмес, үйдөгүлөрдүн эмес, мындай туугандардын эмес. Анан көптөн бери жолукпаган. Балким азыр жолуккуңуз келет. Бар ушундай адам? Албетте бар. Бар, а? Аха. Айымбы же эркекпи? Айым. Айым. Ичиңизден санап коюңузчу, канча ошол айымдын атында канча тамга бар. Бирок айтпаңыз мага. Ушунча тамга деп айта албаңыз, э? Жөн эле санап коюңуз ичиңизден. Санап койдуңузбу? Санап койдуңуз. Ооба. Эми ичиңизден ошол адамды кайталасаңыз, атын ичиңизден кайталаңыз, а? Кайталап атам. 6 тамгабы? Же 7 тамгабы? 7 тамгабы? Ооба. Бирок эгер кыргызча жазылганда 6 ооба. 6 тамга болуп турабы? Ооба. Бу кандайча билип атасың я. Чилине көзүң ачык го деп колдум. Allah разы болсун. Бул фокуска байланыштуу бул. Сен ойду да окутпайсың. Азыр мен бул жака көрсөтөм, сиз карабай туруңуз. Карабай туруңуз. Жакынатып койсоңуздар. Азыр 1-2-3 дегенде, 1-2-3 дегенде да бир аз жакынатып коюңуз. Көрдүңбү? 1-2-3 дегенде атын айтып койсо, бул жака карай бериңиз болду. 1-2-3. Эльмира. Эльмира? Эльнура эмеспи? Эльмира. Туура, Эльмира. Бирок именно бүгүн бул студияга сизге бир сюрприз бар. Бул жака Эльмира эжеке келген. Эльмира эжеке келиңиз. Караңыз. Кол сенен тусаңыз. Тамаша, тамаша эже. Тамаша. Ойчай мен да чиле келдим деп коем. Бул бирок чиле Дания бу кандайча болуп калды? Мен билбейм чын. Мен оюмду сен окуп атасың менимчечи. Сенде ушундай касиет бар балким, бирөөнүн оюн окуган. Эгер мен адамдын оюн окусам, жашоо өтө мындай татаал болмок эле да. Бул ментальный фокус дейт да, ментализм мындай. Фокустун жанрлары бар да, сценический бар, сахнада көрсөткөнчү, мына драма театр, филармонияда көрсөткөндөр бар, иллюзионный жанр бар, ал стадиондо көрсөтүп турган фокус. Микромагия деген бар. Ошол бир адамга көрсөтөсүң мындай. 5-6 адамга. Ментализм деген бар. Ментализм именно бул мындай магический ойду окуп, чтение мыслей, предсказание мына алдын ала тип кылып койгон нерселер бар да, ошол ментализм дейт да. Азыр ичиңизден каалаган бир сан жатаңыз. Жатаңыз бирден 10га чейин каалаган. Ооба. Бирден 10га чейин жатаңыз. Мен билбейм турабы? Ооба. Кайсы сан айта бериңиз. Айта берейин, 9. 9. 3-төн 9 мүнөт өттү. 9 мүнөткө убакыт аркага кайтарам. Карап туруңуз. Ровно 3 болуп калды. Бир гана менин телефонумда эмес, сиздин телефонуңузда эле 3 мүнөткө убакыт артка кайтты, карап коюңуз телефонуңузду. Бул кандай болуп кетти? Чын эле. Ардактуу замандаш. Уже 1 мүнөт убакыт өтүп кетти. Мына ооба. Кандай кыялдар, максаттар бар? Кыргыз элине фокустун иллюзионный жанрда бир аз салым кошкон. Ушул жанрды өнүктүрүүгө, кыргыз элине мындай бир пайдалуу нерсе кылгым келет. Өткөндө Тажикстандын генералын көрсөттүм. Анын биринчи сүйгөнүн таап койдум. Таң калды. Өтө таң калды, анан айтты. Жашоомдо көп нерсе көрдүм. Бирок ушул баладай мени эч ким таң калтырган эмес деди да. Анан эртең силер Тажикстанда чогулуш болгондо мен сиздерге мындай фокусник таап бере албайм деди да. Бул уже Тажикстандын генералы уже мындай Кыргызстанды эсине калат да. Соңку учур келип калды, дагы бир фокус бар болсо балким көрөлү да. Телефонуңуз алыңыз. Телефонду алып туруп, Бүгүнкү күндө баягы замандын талабына жараша телефондон көрсөтүлгөн фокустар окшойт. Мына алдым. Ачыңыз, WhatsAppка кириңиз. WhatsAppка кирдим. WhatsAppка кирдиңизби? Эми бир жакын подружкаңызды ошого бирдеме жазып коюң.
жазып қойдыңыз ба? жазып коеюн. Мені жазыңыз. Кандайсың деп. Қандайсың? Жетті, интернетте бар екен? Ооба. Эки галочка кетті? Кетти, бирок көк элек. Бирок кетти эки. Хорошо. Чыга берейин, Аз тұрыңыз азыр. Шығарып қойсаңыз деле бар. Азыр мен бұл жаққа бірдеме жазып қойыншы. Бұл жаққа бірдеме жазып қойдым. Бұл біраздан кейін ашамыз. Телефоныңызды беріңіз. Беріңіз. WhatsApp ашып беріңіз. WhatsApp'та. Ошол досуңузду көрсөтүп бериңиз, бериңиз. Так. Ким? Башы. Айдина. Айдина. Бул жакка көрсөтүп коеюн. Жакынатып койсок. Айдина кандайсың деп жазыпса, Ооба. 15-тен 8 мүнөт өткөндө. 3-тен 8 мүнөт өткөндө. Мен азыр бул жакка сообщение деп бирдеме жазып коем. Не деп жазып атат деп кызык болуп атат чын эле. Танышып атам. Жазып койдум. 3-тен 10 мүнөт өткөндө мен сообщение жаздым. Айдинага. Көрсөтпөй эле коеюн. Аны бираздан ачабыз. Кармап туруңуз колуңузда, ачпаңыз. Эми мен телефонумда список бар. 2 список. Ал жакта жылдыздардын, шоу-бизнестеги жылдыздардын списоги бар. 1-ден 100ге чейин. Анан фильмдер бар. Популярный фильмдер 1-ден 100ге чейин список. 2 список бар да, 2 папка. Азыр сиз каалаган бир сан Айтайын. айтасыз. Каалаган бир сан 1-ден 100ге чейин. Бул жак камераны тартабыз. 5. 5. Алмаштырбайсызбы? Жок. Кааласаңыз алмаштырып койсоңуз болот. 5. 5. Кайсы список тандайсыз? Звезды шоу-бизнеса или фильмы? Жок, жылдыздарды. Жылдыздарды. Бул жака жылдыздарды телефон сизге берейинби же бул жакта тура бересизби? Жок, мага берсең. Мен карабайын, 5-чи жылдызды жаттап калыңыз сиз. Жаттап калыңызбы? Айтпаңыз мага. Аха. Камера алды. Эми мындай ылдыйга түшүрүп коюңуз, барды арыгандан кийин өзүңүз да текшере алыңыз. Барды арыганда кайталанган жылдыздар жок. 1-ден 100ге чейин барды арыганда, Ооба, аргандай. Эгер башка санды айтсаңыз, башка адамды тандап алмак экенсиз. Ооба. Жок, ушуну эле. Ооба, болду. Назатты басыңыз, назатты. Назад. Берериңиз, болду. Мына. Назад чыктык. Всё. Эми да каалаган 1-ден 100ге чейин каалаган сан бул жакта тартып турабыз. Дагы бирде. 9-ту тандайм. 9. 1-ден 100ге чейин. Ооба. 9бу? Же мейли 99-ту тандайм. 99. Ооба. Фильмге кириңиз. Фильмы. 99-ту карайын, Мага айтпаңыз, самое главное. Жатканыңыз көрсөтүп коюңуз камерага. Мына 99-чу мен тандаган кино. Эгер 100 десеңиз башка кино болмок. Эгер 98 десеңиз башка кино болмок, туурабы? Ооба. 99 жаттап калдыңызбы? Ооба. Ошо блокировканы басып коерыңыз. Мына Болду, кетти. блокировканы бериңиз. Болду. Чыгып салдым да. Болду. Ал жылдызды таанайсызбы? Ооба, таныйм. Жашоодо көргөнсүз. Ооба. Бул жака келгенби? Келген. Значит, Кыргызстандан болот экен ал жылдыз, туурабы? Айым. Айым, ооба. Ал кинону көргөнсүзбү? Көргөн эмессизби? Көргөм. Эмне жөнүндө билесизби? Ооба. Ошол айым, ошол кинодо катышса болот элеби же болбойт эле? Болмок. Болмокпу? Болмок. Анда айым, ырчы айым. Ооба. Бир ыры бар, популярный ыры. Бар, ооба. Популярдуу ыры бар. Ошону мындай белгилүү кылган. Ооба. Бар. Бирок анын ладно, хорошо. Айгерим туурабы? Туура. Кино болсо Кинг-Конг. Туура.
Таң калган жоксузбу? Мен таң калып атам, чын эле. Кандай болуп калды? Эгер таң калбасаңыз айтыңыз. Жок, мен Мындай, ой келип атат. кандай Оюмду болот? айта берсем болобу? Айта бериңиз. Бул список өзүңдө да баарын жаттап алгансың. Биринчиде бул турат, экинчиде бул турат, үчүнчүдө бул турат деген ой менде пайда болду. Жаттап алган үчүн балким айтып атат. Бирок мен ушундай ойдо болуп атам да азыр. Бирок анча деле таң калбай атасыз. Эми чынын айта бериңиз. Мен Айта бериңиз эми. жаттап алды деген Ооба, үчүн эми көп таң таң калбай калбайт, атам. аха. Ооба. Бирок мен сиздин алдын ала Мгм. 99 менен биринчи санды 5 болчу. 5 айтканыңызды билчүмүн да. Доказательство бар менде. Мен Айдинага 3-төн 10 мүнөт өткөндө сообщение жазгам. Эсиңизде барбы? Ооба. Телефонуңузду алып, алдын ала. Ооба. Ошо Айдинага эмне деп жазыпмын караңызчы. Эгерде ушул жооп болсо анда мен аябай таң калам. Анткени мен ойлоп аткам, сени жаттап алды бул списокто депчи. Окуңуз. Мен азыр Айгерим эшим менен Кинг-Конг деген кинону көрүп отурам. Кандай чоң? Камера көрсөткөнүз. Мына ардактуу замандаштар, бул чын эле таң калыштуу болуп атат. Адамдар ойлоп калышы мүмкүн, бул технология. Анан бир ал жакта жанымда, бул жакта отурган балким жазып коюшту, жанагы телефондон кылып, взлом кылып WhatsApp'ты жазып коюшту. Убакыт канча экен? 15-10 болчу. 15-10. Ооба. Мен бул жака да жазгам да. Эсиңизде барбы? Ооба, жазгансың. Не деп жазыпмын? Караңыздарчы, Айгерим эшим Айгерим эшим. Кинг-Конг. Эми Айгерим эшим Кинг-Конг эмес. Бул Айгерим эшим бул ырчылардан, ырчы, бул бул кинодо. кинону тандагансыз. Ооба. Айгерим эшим өтө жакшы азыр келинчек. Да? Браво. Даниэль, чын эле мен таң калып бүтпөй атам. Бул жанагы комментарий жазгандарга да кошулуп атам бир чети. Бул балким чын эле ойду окуйсуң деген дагы ойдо калып атам, Даниэль. Бирок мунун баардыгын четке кагып, сен фокус деп атасың. Кандай болсо дагы ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Абдан таң калдырдың. Ден соолукта бол эң негизгиси. Чоң рахмат сиздерге да, чоң рахмат чакыргаңыздарга. Кыргыз элибиз менен тааныштырып, жүз көрүштүрүп, абдан ыраазымын. Ошол. Достор, негатив жазбаңыздар. Ушул негатив жазган убакытты ата-энеңерге, бир туугандарга чалып, ден соолугун сурап койгула. Ушул пайдалуу, жакшыраак деп ойлойм да. Негатив жазбаңыздар. Өзүңөрдүн убактыңарды кетирбегиле, нервиңерди кетирбегиле. Мен да нервимди кетирбегиле. Эң сонун. Балким только жакшы каалоо тилектерди жазыңыздар. Эгерде бул көрсөтүүнү көрбөй калсаңыз, анда ЛТРдин Маданият YouTube каналынан көрсөңүз болот. Кызматта Жанна Усубалиева. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.